Bir атадан сұраған екен, қайсыл балаңызды жақсы көресіз деп. Ошондо ал айтыптыр, кайтып келгенчекти сапарда баламды жақсы көрөм, чоңойгончокти кичүү баламды жақсы көрөм, айыккан чакты ооруп аткан баламды жақсы көрөм, бутуна турган чакты колу жука, жарды баламды жақсы көрөм деп. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардығына тегиз кам көрүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечиш үчүн ал жактын адамдары көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш орундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул кылбайлыбы? 5 жылга налогтон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да, иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы, анткени ким барса билет. Кадамжайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштели. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз ушуну сунуштайт элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү, ошол жерде барып акыбалды караган, бул өтө маанилүү нерсе. Анан биздин Султанбай агайыбыздын дагы бир сөздөрү бар экен. Фонд түзөлүп, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Анда эмес азыр Султанбай агайга сөз берели, өзүнүн ойлорун, сунуштарын айтсын. Чоң рахмат. Рахмат. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен кыска эле сүйлөйүн. Азыр мына Кыргыз-Тажик чек арасында кооптуулук чегине жетти. Казактар айткандай, шиши толуп жарылганы турат. Ошондуктан биз парламент, жогорку кеңеш эчтеке болбогондой эле болуп отурганыбыз туура эмес. Ошондуктан мен эмнени сунуштайт элем. Ушул Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Депутатский комиссиянын максаты күнөөлүүлөрдү издештөө эмес. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Өзүбүздүн кошуналаш тууган республикабыз менен, кошуналаш тууган эл менен кандай даражага жеттик? Ошондуктан ошону эзилдештен. Экинчи максаты ошонун бардыгын изилдеп туруп, ошолордун оруусунун причинасын тапкандан кийин мен ойлойм, стратегиялык, именно Тажик-Кыргыз чек ара боюнча стратегиялык саясатты иштеп чыгышыбыз керек. Мындан биягына мындай эле жөн эле чыр-чатак чыкканда эле чыгып барып ошол жерде басып койгон, бул жарабайт, болбойт. Себеби деген бүгүнкү күндө чыр-чатактар вообще жогорку деңгээлге чыгып кетти. Ал уже спецслужбалардын спецоперациясына айланып кетти, бүт барды конфликттер. Ошондуктан ушул комиссияны срочный порядкта түзүш керек. Экинчи жагы, мына могу жерде бизде органдарын алмаштырган 100дөн ашык биринчи группадагы инвалидтер бар экен. Ошолор мага кайрылып атат. Алар жылың өкмөттөн, в частности,
саламаттык сактоо министерстводон 3 дарын алып турчу экен. Програф, Энтоковир, Селсеп деген. Бүгүнкү күндө ошол кишилер 7 айдан бери ошол дарыны ала албай жүрүптүр. Азыр эми булардын мына айтышы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин шалакылыгынан деп жазып атат бу жерде. Ошондуктан муну срочно чечиш керек. Себеби деген булар бир күн эле ошол дарыларды ичпесе, уже отторжение органов болуп, уже өмүрдөн өмүрү кыйылып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан кайрылып кетти. Урматтуу төрага ушул мен чукул кайрылууду эмеге берсем, аппарат протокольный порученияны эме кылып койсоңуздар. Анан жана комиссияны түзүү боюнча, парламенттик комиссияны, депутат комиссияны түзүү боюнча ушуну доошко коюп, же кандай жол менен мен процедурасын жакшы билбейт экен бүгүнкү күндө. Ошону өткөрүп койсок, чоң рахмат. Рахмат. Аппарат Нуржигит Кадырбековичтин жана Султанбай Абдрашитовичтин кайрылуусу боюнча протоколдук тапшырмаларды тиешелүү органдарга жибергиле. Жана расмий ал жөнүндө жазуу түрүндө жоопторду алып, маалыматтарды берилсин. Эмесе кийинки сөз элдик депутаттык тобунун сөз Режибалиев Нурлан коллегабыздан. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Чындыгында 27 январда баарыбыздын жүрөгүбүздү ооруткан окуя болду. Бүгүнкү күндө мындай окуялар тилекке каршы тенденцияга айланып баратат. Эми бул маселе чегара көйгөй чечилмейинче боло берет окшойт. Кечеги окуяда сөзүмдү жакшыдан баштайын. Элдин ыраазычылыгы аманат нерсе жеткириш керек. Бийлик тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп, жергиликтүү бийлик 2-3 күн алдын даярдыкты көрүп, маалымат катары бир кадамдар жасаган экен. Ошонун артынан жоготуулар болгон жок. Өкүндүрүп аткан нерсе жоготуулар болгон жок деп биз муну кубаныч катары кабыл алышка туура келип атат да. Жерде таанышып, элдер менен жолукканда элдик топтун депутаттары бир топ көйгөй маселелер айтылды. Анын эң биринчиси эле тез арада казык кагып, зымтор тосуп бергиле. Тез арада чегараны белгилеп бергиле деп. Бул багыт боюнча эми мамлекеттер аралык комиссия иштеп атат. Биз ишенебиз, биз билебиз. Ал жерде чыныгы кыргыздын жигиттери, биздин өкүлдөрүбүз, биздин мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгын коргоп алышат деп. Бирок ошол эле учурда экинчи багыт, ошол чыр чатактардын тамыры болгон социалдык багыттагы маселелер. Улар өзүнө өтө терең көңүл бурууну талап кылып отурат. Биринчиси эле ошол 3 айыл өкмөттү айтып кетсек, бул Ак Сай, Ак Татыр, Самаркандек айыл өкмөтүнүн көйгөйлөрү. Суу маселеси, суга суу жана таза суу. Тагыраак айтсак, эгерде ошол 3 айыл өкмөттө 12 айыл болсо, 12 айылдын 2 айыл эле Тажикстандан көз карандысыз суу алат. Бул Ак Сай айылы жана Рават айылы. Ошондо дагы мисалы Ак Сай айылында чоң маселе турат насос боюнча. Эми калган 10 айыл боюнча 1953 курулган каналдан суу алышат. Ал канал бизге Тажикстандын аймактары аркылуу өтүп келатат. Ошол каналдан суга суунда, иче турган суунда элдер пайдаланып келет. Бүгүн кыштын күнүндө ал тарап каалаганда сууду бууп коюп, каалаганда сууду тосуп коюп, чоң маселелерди жаратып атат. Жергиликтүү бийлик иш-чараларды көрүп, ошол жерге мүмкүнчүлүгүн колдонуп, 6 скважина казып беребиз деп азыр экөөнү казып бериптир. Ал жерге карап чыкканда 20 скважина дагы аздык кылат.